Саламатсызбы, менин каналыма кош келипсиз. Бүгүн аябай ушундай кызыктуу, даамдуу, назик капкейктерди даярдайбыз. Эгер сиздерге дагы кызыктуу болсо, анда видеону акырына чейин караңыздар. Биздин чоңкур идишибизге 3 жумурткабызды жарып алабыз. Мынакей жарып алдык. Эми жакшылап көбүрүп, көлөмү көбөйгүчө аралаштырып алабыз, миксерлеп чыгабыз. Бир аз миксерлеп алгандан кийин сахарды бөлүп кошуп чыгышыбыз керек болот. Мына мен жакшы эле миксерлеп алдым бир азга чейин, андан кийин эми сахарды кошуп баштадым. Сахарды өзүңүздөрдүн табитиңиздерге карап кошсоңуздар болот. Ширин жакшы көрсөңүздөр көбүрөөк, ал эми ширинди азайткыңыздар келсе азыраак кошсоңуз деле болот. Андан кийин 200 мл сут жана 40 мл суюк май кошконмун, бирок видеого түшпөй калыптыр. Кечирим сураймын ал үчүн. Андан кийин унубузга разрыхлителди жана ванилинди кошуп алабыз. Мына ванилинди кошуп алдым. Эми жакшылап элеп алабыз. Унубуздун ичинде бөлтөкчөлөр болушу мүмкүн, ошол себептен элеп чыгышыбыз керек. Жана капкейктин көтөрүлүшү үчүн, жакшы көтөрүлүшү үчүн дагы элеп алабыз. Эми кашык менен же болбосо ушундай силиконовый лопатка менен аралаштырып чыгабыз. Бир тарапка карай аралаштырабыз. Ичинде камыр бөлтөкчөлөрү калбашы үчүн миксерлеп алабыз. Мен калган унду да кошуп, эми миксерлеп жатамын. Миксерлегенден кийин бизде өтө кою эмес жана өтө суюк эмес масса келип чыгат. Биздин камырыбыз даяр. Эми даяр камырдын үстүнө какао порошогун кошуп жатам. Эгерде сиздерге какао порошогу жакпаса, анда кошпой деле жасай берсеңиздер болот, бышырып берсеңиздер болот. Порошогуңуздар, какао порошогу сиздерде кара түстүү болсо, күрөңдөн карагыш түстүү болсо, анда азыраак кошконуңуздар жөн. Менде ачык күрөң түстүү болгон үчүн 3 кашык коштум. Эми мындай силиконовый формаларга коюп жатам. Ортосунан 3,5 кашык, 2,5 кашык куюп алабыз. Себеби көп коюп жиберсек толтуруп бышканда көтөрүлгөндө ашып кетиши мүмкүн. Ошол себептен бир аз ортосунан бир аз ашырып гана коюп чыгабыз. Мен ичин майлаган жокмун. Ичин майлабасак деле жакшы чыгат бул формалардан. Алдын ала кызып турган духовкада 180 градуста 30-35 минутта бышырып алабыз. Мынакей бышып чыкты. Эми бизде таякча менен текшерсек болот бышкан-бышпаганын. Эгерде таякчаңыздар кургак чыккан болсо, анда бышты. Мына бир аз муздагандан кийин мен формасынан чыгарып жатамын. Булар комнатный температурада муздаганга чейин биз
Кремдерибизди даярдап баштайбыз. Крем даярдаш үчүн сахарный пудра, жана 33% сливки керектелет. Сливки сөзсүз холодильникте муздак болушу керек. Жана сливкини ачкандан кийин бир жуманын ичинде пайдаланыш керек. Андан кийин пайдаланууга болбойт. Эми биздин формасын сактагыча кремибиз сливкини жакшылап миксерлеп алабыз. Формасын кармап баштады. Бирок даяр боло элек. Дагы бир 5 минутта миксерлеп алабыз. Мынакей формасын кармап биздин крем даяр болду. Эми муздаган капкейктердин үстүнө кремди кооздоп, кремдер менен кооздоп чагабыз. Өзүңүздөргө жаккан насадканы кийгизип, кондитерский мешокко салып, бетин кооздоп алабыз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, аябай ушундай сонун болуп чыкты, жумшак. Ортосун ушундай кылып, ортосуна сыгып алгандан кийин чекелерине айландырып кооздоп чыгабыз крем менен. Ортосун насадка менен ушундай кылып оюп алсаңыздар болот. Мына акыркы капкейкке мен крем менен кооздоп жатамын. Биздин даяр болду, мынакей. Эми дасторконго тартсаңыздар болот. Жакындарыңызга, балдарыңызга сөз чыгат деген ишенимдемин. Эгер менин каналымды биринчи жолу карап жатсаңыз, анда сөзсүз подписация болуп, лайк басып, комментарий калтырыңыздар.